Саламатсыздарбы, урматтуу 7 каналдын чай үстүндө сырдашу теле берүүсүнүн көрөрмандары. Бүгүн конокто бизде ким деп турсаңыздар, Кыргыз Республикасынын президентибиздин ардак грамотасынын ээси Фарида Омурзакова эжекебиз болмокчу. Кыргыз эли менен саламдашып алсаңыз. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Баарыңыздар амансыздарбы? Баарыңыздарга жалаң ар бир күн жакшылыктардын, ийгиликтердин, тынччылыктын, молчулуктун, токчулуктун күндөрү, айлары, жылдары болсун деп саламдашкым келип атат сиздер менен. Эң сонун. Фарида эже, учурда сиз филармонияда, улуттук филармонияда эмгектенесиз. Дагы кандай эмгек жолунда сиздин чыгармачылыкта дагы биз билбеген кандай өнөрлөрүңүз бар, комузчулуктан тышкары, ырчылыктан тышкары? Өзү негизи мен ар дайым мен эфирге чакырган сайын эле бардыгын айта берем. Элдер уже жаттап деле бүттү болуш керек. Балдар музыкалык мектептен окугандан баштап, Күреңкеевде бүтүп, училищенин анан айылга барып, маданият техникумда 13 жыл иштегенмин. Өзүңүздүн айылыңызда? Айыл эмес, эми айыл деген айыл да, шаар, Жалал Абад шаары. Эми азыр өзгөрүп калбадыбы, шаар башкача болуп. Манас шаары болчу. Илгери ошо Жалал Абад шаарында ошол маданият техникуму бар. Азыр деле иштеп атышат. Ошол жерде мен 13 жыл кызмат кылганмын да, эмгек кылыпчы. Мен специм боюнча биринчи специм кыякчы болчу. Кыякта да ойной аласыз ошондо? Мен кыяктан 4 жыл Исмаилов Текенбай деген агайдан бүткөм. Эл билбеген ушу кыякчы шаарыбызда бар турбайбы? Биринчи специм, мен алгачкы специм. Мен өзүм негизи комузчу болом деп келгем да. Илгери 85-89 жылдары. Келип мен Самара эжеден мен комуздан сабак алам деп келсем, ал жерде эже иштебейт экен. Мен эми жашмын да, билбей келгемде Самара эже мелтиреп жашнакай болуп коюп отуруп алып эле эфирден көйлөрдү ойносо, ушу эжедей комузчу болсом деп келсем, мени кыякка бөлүп салышкан да. Анан бирок айла жок, баягы баланчанын Көчкөнбайдын кызы атайын окууга тапшырыптыр да, анан окуй албай келиптир деп айтат деп, мен ошол кыякты окуп бүткөм да. Анан бирок ошол кыякты бирок 4 жыл окуп бүтүп, анан айылга барып иштедим. Анан высшее образование алыш керек экен да, көрсөчү, сөзсүз түрдө. Анан мага ушул эле жетет. Атам раматылык, кызым эми атам өтө кыздар жакшы көрөт го. Ата деген өзү кыздарга жакын болот окшойт. Кызым ошол окуң деле жетет, эми келе берчи деп болбой эле чакырып алган да. Анан эми макул деп баргандан кийин мен ошо маданият техникумда 13 жыл иштедим. Анан бирок иштегенден кийин бир 2 жыл, 3 жылдан кийин эле Ошто мусфак ачылып калды. Заочно ачылып калды да. Анан ушундай жаңы окуу жыл эми жаңы ал мезгилде жалаң эле очно окушчу, заочно жок болчу. Ошол мезгилде биз биринчи бүтүрүүчүлөрүбүз да, Ош мамлекеттик университетте биз биринчи болуп тапшырганбыз. Анан ал жактан ошол Фахриддин Баяков агайдан комуздан үйрөндүм, Шабданов агайыбыздан. Анан параллельно эле ошол сабак берүү менен бирге эле кийин ошол 93-94 жылдары областтык филармония ачылды. Биз үчүн эң жакшы жылдар болду да, ошол жылдары жаңы бул жактан жаңа бүтүп баргандардын бардыгы областтык филармонияда. Филармониянын түптөөчүлөрүнүн бири менмин. Мактанайынбы? Сонун экен, а? Ал жерден дагы ошол биздин директорубуз Дубанаев деген киши ошол директор болчу областтык филармонияда. Азыркыга чейин менин студенттерим көп, биздин ошол маданият техникумдан бүткөндөрдүн көпчүлүгү ошол филармонияда, областтык филармонияда иштеп жүрүшөт. Анан эми силер билбеген, эми илгери андай интернет деген жок болчу, эфирлерден чыгат элек, бирок чыкканы менен жок болуп кетет экен. Анан хартка сактап жүргөн чыгармаларды
сумкамдан уурдатып алганмын. Анан ошол боюнча калып кетти, бирок издегенге аракет кылып атам азырчы. Сиз анда эндигиде конокко чакырганда каяк менен чакырыш керек экен да. Кудай буйруса, бирок көрөрмандар эжебиздин дагы бир сырын ачып алдык. Эже, атаңызды эскерип кеттиңиз. Ушул сизде Батыр байке да, энеңиз дагы элге, биздин элибизге таанымал. Ал киши дагы чыгармачылыкта көп жылдан бери эмгектенет. Айтыңызчы, сизде ушул чыгармачылыкка атаңыз жакынбы, же апаңыз жакынбы? Ким ушундай бир өнөрчү, комузчулук өнөрчүлүккө бир комузчулук өнөр өзү негизи атам чоң атабызда бар экен. Чоң атабызда Сологой комузчу экен. Атам да Сологой комузчу болчу. Анан атамдан баары өтөт экен да. Уруктан урукка өтөт экен да. Атам үйрөтөм деп жүрүп эле анан үйрөтпөй жүрдү. Себеби атам Сологой ойнойт, мен оң кол менен. Анан эле балдар музыкалык мектептен Токтомурат Осмоналиев деген агайым, ошол до нотасын үйрөткөн киши. Ошол киши биздин мектепке келип калды. Мектепке келип эле бизге жазылгыла, ким каалоочулар депчи. Анан бир 5-6 адам болуп бардык, жазылдык. Ошолордун ичинен көпчүлүгү чыгып кетишти. Искусство тармагы өз негизи мындай көрүнгөнү менен, оңой көрүнгөн менен татаал жагы көп да, түшүгү өтө чоң. Сахнатындагы түшүк чоң. Ошон үчүн эми мактангым келбейт, конечно, баягы ошол балдар музыкалык мектепте бүткөн ошол биздин класстардан ошол биздин айылдан мен эле болдум окшойт да. Ошондой болуп калды. Анан Кайсы айылдан болуп калдыңыз ошондо? Октябрь, Жалал Абад областы, Сузак району, Октябрь айылы. Балдар музыкалык мектеп. Айылынын кызы турбайсызбы? Ооба. Абдан сонун экен. Ошентип балдар музыкалык мектепти бүтүп, анан училище бул жака Күреңкеевке келип тапшырдым. Кийин иштеп, анан кайра Бишкекке келишке туура келип калды. Ошгуну бүткөндөн кийин кайра келип филармонияда ошо Акмарал бийчилер ансамблинин оркестрине отуруп калдым. Ошон менен бирге эле 67-чи мектепте комуздан сабак берип кружок ачтым. Сонун экен. Жаштарга комуз үйрөттүңүз. Ошон менен бирге эле ошондой комуздан сабак берип, жаш балдар, частный окуучуларды, улууларды да, кичүүлөрдү да, ким каалайм, ошол комузду каалайм дегендердин баардыгына комуздан сабак өтүп жүрдүк да биз. Жакшы экен. Анан окуп жүргөн ошол мезгилде эле анан жанымда Нургүл деген кыз отурат эле ошол Акмаралда. Ошол кыз айтып калды: "Фарида, сен эми параллельно вокалдан да сабак алып койушуң керек экен" депчи. Анан деп чын эле айтасың деп ошо 2005-жылы келгенден кийин 2007-жылы мен тапшырдым. Улук мырза Полотов агайга. Ал 3-чү диплом болуп калды. Сиз ошондо чыгармачылыкта талыкпастан эле окуп да келип, эмгектенип да келипсиз да, өзүңүздүн үстүңүздөн иштеп эле? Сөзсүз түрдө высшее образование, жогорку билим сөзсүз түрдө керек экен. Андан дагы адам өзүнүн өзү өнүктүрүп туруш керек экен. Улам окуп туруш керек экен. Окуп бүтпөйт экенсиң. Мен бир туугандарыма айтам, окуучуларыма айтам, азыр да мына өзүмдүн шакирттеримди бириктирип алып туруп, жакын арада эми концерт берейин деген ой тилектер болуп турат. Буюрса күндү деле алып алдым. Учурдан пайдаланып айтып алайын, филармонияда концерт берейин деген ой болуп атат. Ошол именно ошол шакирттеримди, ошол биринчи алгачкы сабак берген окуучуларымды менден эле 5-6 жаш кичүүлөр. Почти мен менен эле тең чыгып жүргөндөр, бирок эфирде, сахнада жашабай эле специн өзгөртүп калгандар, ошолорду кайра сахнага тарткым келип атат да. Себеби алардын арасында обончулары бар. Мен өзүм обон чыгарып албайм. Ошол окуучулардын ичинде обон чыгаргандардын кээ бирлөрүнүн арасында мен ырдап жүргөн чыгармалар бар. Ошолорду кайра сахнага тарткым келип атат. Себеби алардын жүрөктөрү баары бир сахна деп сагат. Сахна деп соғып турат да. Байкап турасың, көрүп турасың, чоң сахнага эми арасында бар. Чоң сахнада жүргөндөр, Калыс Кебекбаева деген мисалы үчүн биздин жакын арада ошол концерт берсем, ал да сөзсүз түрдө катышат. Өзүмдүн окуучуларым бардыгын бир 10го жакын окуучуларымды топтоп алып, өзүбүзчө Устат Шакирт деген бир концерт берген атабыз буйруса. Тилегиңиз орундалсын дейлик. Дагы андайча келиңиз, сизден бир чыгарма болсун. Эми элдик чыгарма Ак Бермет деген чыгарманы ырдайын. Ушул чыгарманы дагы көпкө чейин жакшы көрүп ырдап, эл алдында ырдап жүрөм.
ак бермек гана сени мактады көрсөм деп тартат көңүлүм пактаны терип жатканың көрүнүп койчу көзүмө пактадай гана сулуу аппагым акылым менен байкасам кимдерге сени теңесем таң нурундай ачылган гүлдерге гана сени теңесем эки бир колу тең иштеп автомат экен ак бермек иштеген иши тууралуу мактанат канаң экен ак бермек алтынды терип бүтүрүп шаттанат экен ак бермек иштеген иши тууралуу мактанат канаң экен ак бермек эң сонун өнүңүзгө береке кандай сонун чыгарма болду. Анда Фарида Омурзакова эчебизден клипке көңүл бурсак. Жүрсө байлык издеп турмуштан бирөө жашайт бакыт тилеп жылдыздан башкаларды билбейм бирок менин байлыгым да бакытым да Кыргызстан башкаларды билбейм бирок менин байлыгым да бакытым да Кыргызстан асыл дүйнө таппай ачуу турмуштан адамдар бар арулуктан жылмышкан андайларды билбейм бирок менин ар намысым абирим да Кыргызстан андайларды билбейм бирок менин ар намысым абирим да Кыргызстан
жашкан өкүмдардын көбүн көрдүк турмуштан өзгөлөрдү билбейм бирок мен үчүн өйдө турат бүт баарынан Кыргызстан 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 өзгөлөрдү билбейм бирок мен үчүн өйдө турат бүт баарынан Кыргызстан өзгөлөрдү билбейм бирок мен үчүн өйдө турат бүт баарынан Кыргызстан Фарда эже, концерт деп калдык, Кудайым буйрса концерт берейин деп пландаштырып атасыз. Өзүңүз да шакирттерди да дайындап жүрөсүз. Ошол шакирттер жөнүндө өзүңүз мындай кеп кылып концерт жөнүндө бир кененирээк бизге айтып берсеңиз, кандай форматта өткөрөсүз, канча адам катышат, эң купулуңузга толгон шакирттериңиз ким, азыркы вот сахнада көрүнүктүү шакирттериңиздерден ким, баардыгы жалпысынан канча шакирт чыгардыңыз? Ушул тууралуу. Өзү негизи мен барганда ушул балдар музыкалык мектептен сабак беребиз биз өзү негизи. Көп учурларда ушул балдар музыкалык мектептен сабак берген окуучуларымдын баардыгы эле ырчы болбойт экен да, баардыгы эле комузчу болбойт экен да, баардыгы эле кыякчы болбойт экен да. Алар профессияны тандап башка жака өтүп кетишет экен. Бирок арасында бар, конечно. Бирөөсүн айтсам, бирөөсү тарынып калышы мүмкүн. Мени эмне үчүн айтпай калды депчи. Көп учурларда ошондой тартынч болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн баардыгын айтпайм. Ошол концертке келгенде көрөсүңөр. Элди баарын азырдан баштап чакырам, реклама кылам, айтам дейм. Эң жакшылары чыгат. Буйруса айтып атпаймынбы? Кыяктан сабак бердим. Бирок мен өзүм ушул кыяктын нанын 12-13 жыл жедим. Кыяктын нанын 13 жыл жедим. Келгенден кийин ал жакта 13 жыл жегенден кийин бул жакка келгенден кийин комузга отуруп калдым. Себеби комузга дагы көңүлүмө ушунчалык жакын экен. Темадан алыстап кетпедимби? Жок, жакшы. Окуучуларым эми ошол концерттен келгенде көрүшсүн. Мен ар бирин айтпайм. Ошол болгон окуучуларым болгон эмес, болгон деген десем анда көп болуп калат. Мен сахнаны жакшы көрөм. Мен сахнада ырдайм. Мен сахнада күйөө ойнойм деген. Эки шакиртим күйөө ойноп чыгат. Калган шакирттерим комуз менен ырдап чыгышат. Жок дегенде бир экөөнү атап кетпейсизби? Жок, атабайм. Атабайм, себеби ошол мезгилде келишсин. Биздин ошол маданият техникумда аты көрүнгөн, башы көрүнгөн, эмгек сиңирген артисттер да бүткөн. Ошол эле Айбек Карымов биздин маданият техникумдан бүткөн. Себеби мен ал жерде мугалим болгон үчүн ал жерде мугалимдердин баардыгы гордиться этип, сүйүнүп, кубануу менен атын аташат да. Ошол эле Чыңгыз Мырзаев, мисалы үчүн биздин студент. Ал да сөз катышат. Айтпайм дедим эле, айтылып кетти. Кудайым буйрса. Эми Чыңгыз Мырзаев, мисалы үчүн, Кутман Жолдошев, мисалы үчүн, мен аларга сабак бергеним жок, алар конок катары катышат. Себеби биздин ошол маданият техникумда, Барпы Алыкулов атындагы маданият техникумда тытынып госкомиссия келет деп ошол чыгармаларды мисалы үчүн үйрөтчүбүз да, оркестр мага коркпой эле мага берип салышкан. Фарида сенин колуңан келет, оркестрди аласың депчи. Эми ошол мезгилдерде биз курч экенбиз, катуу жаш экенбиз, аябай катуу иштеген экенбиз. Госкомиссия барып, окуучуларым жалаң жакшы баа менен бүткөн окуучуларым толтура да. Анан мактануу менен айтам, сиз атап кеткен инсандардын баары эле аттын ашкасындай белгилүү го ошо сиздердин институттан бүткөндөр. Эми ошол мен сыймыктанам. Ошол мисалы үчүн Чыңгыз кандай сон бала, сүйлөйт десе сүйлөйт, эфирдин гүлү, ырдайт десе ырдайт, сөзмөр десе сөзмөр.
Кутманда ар менеткеч. бири өзүнчө бир керемет Алар мыйзамдар. менин окуучуларым болбосо дагы мен иштеген жерден бүтүп кеткен окуучулар, студенттер. Бирок менин шакирттерим дагы ошол жерден күүлөрдү, сонун чоң залкар күүлөрдү аткарып чыгышат. Буюрса ошону элге мен күбө катары баарыңыздар келиңиздер 8 декабрь деп азыртан баштап рекламалап айткым келет. Буюрса. Дайым тилегиңизди берсин дейлик. Фаридеже, ошондо жалаң фольклор жаатында болобу же эстрададан да кошосуздарбы концертиңизде? Сөзсүз түрдө эми эстрададан 4 чыгарма болот го, 4-5 Улуттук филармонияда берейин деп. Улуттук филармония бизде ар бир чыгарма жандуу. Эстрада болсо өткөндө концерттен мен ырдасам, бир курдашым, заслуженный артист Фарида, сен неме плюс ми ырдап койдуң дейт. Оркестр менен ырдап атам. Өзүм оркестр менен ырдап атам. Сиз эми канча жылдан бери оркестрде иштеп жүргөн калгансыз? Ооба, көнүп калган. Анан үнүм бийик чыгып кетти окшойт. Айтып атат: Фарида, сен жандуу эле ырдасаң болмок, билинип калды дейт. Эмне билинип калды? Мен жандуу ырдаган, элдин баары карап турат, көрүп турат, жандуу ойноп атышат, тамашалап күлдүк. Көбүнесе ошо филармония жаатындагы ырчылар эми баягы элдерге ошондой сезилет болуш керек. Азыркы заманда баягы фонограмма деп атышпайбы, ал мурун эле жокко эсе болчу. Көбүнө кыйын ырчылар өзүнүн баягы деңгээлин текшериш үчүн, өзү баягы ошол немеден эргүү алыш үчүн баардыгы живой ырдайт. Фонограмма баштала электе 1 жыл мурунбу же 2 жыл мурунбу биз Талай Иманкулов экөөбүз айтыш катары кылып концерт өткөргөнбүз. Дуэт концерт деген бар, YouTube'да бар, көрүп койгула. Талайдын тобу өзүнчө. Алар өздөрү ойноп ырдап, биздин доор ансамбль боякта, мен основной жумушум доордо да, ал жакта айтыш катары сонун болгон. Жандуу, бардыгы жандуу болгон. Ошондо сиз учурда эки жакта эмгектенесиз. Эми жарым ставка биздики зарплата аз үчүн филармонияда, улуттук филармония жана доор ансамбли биздики эми доор ансамбли жалаң ушул чоор чопочор, ооз комуз, кылгыяк улуттук аспаптар. Улуттук аспаптар менен ошол жер жүзүн кыдырдык. Францияны кыдырдык, Испанияны кыдырдык. Быйыл дагы барып келдиңиз? Августта бардык. Жок, канча негизи ушуга чейин чыгармачылыгыңызда? Ошол жалпысынан 3 да, 3. Бирок филармонияда иштеп жүргөндө көп эле барат болушуңуздар керек, чет мамлекеттерге көп чыгасыздар. Биз доор менен да бардык, и бийчилер ансамбль менен да бардык. Быйыл бийчилер ансамбль менен бардык. Ошол 28 күн жүрүп, ошол кыргыздын бийин көрсөттүк. Аябай сонун кабыл алды, жакшы кабыл алды. 28 күн өнөрүбүздү тартуулап Франциянын 4 шаарын кыдырып, ошол фестиваль болду. Фестивальда кыргыздын желегин желбиретип, кыргыздын ырларын, кыргыздын күүлөрүн ойноп, кыргыздын желегин желбиретип, таанытып, музыкасын таанытып келдик. Франция элине? Франция элине. Абдан сонун, керемет. Фаридеже, дагы сизден бир чыгарма болсун. Мен көп учурларда элдик ушу комузду көтөрүп жүргөн үчүн жалаң эле элдик чыгармаларды ырдайм. Ошон үчүн сиздин үнүңүз дагы ошого аябай ылайыктуу да. Токтосун Тыныбеков атабыздын дагы бир чыгармасы бар. Ушул чыгарманы, Гүлжан деген чыгарманы аракет кылып көрөйүн, Жайгынын жашылыраңы жайкалган шибер атуулагың ай наркырап аккан кашка суу тетиги ак мөңгү тонуна булагы кулпурган түрдө жайылган Гүлжандын гана көзү юлагы мингенин тулпар торудан кийгенин жибек асынынан
дегенің жазатпай, мылтығы түшпейт жолунан. Қайтарғаның мал жарба, ақ қарылы ғана көркөм көрінгін, ақ тоқтылы көргін ай. Арасында мал чарбан аралап жүріп себірген, ала бере толық чабаны қыз, арыдайым ғана шықпай бүгінжіден. Ара бере толық чабаны қыз, арыдайым ғана шықпай бүгінжіден. Son керемет, өніңіз өшпөсүн, ушу кыргыздын комузун даңазала эле жүрөрүңүз эл алдында. Чоң рахмат. Сизде мындай кээде мындай ойлонуп адамбыз да, ойлонуп отуруп калабыз да. Анан эгерде сиз ырчы болбогондо, эл алдына чыкпаганда кандай эс болот элем деген оюңуз бар? Мен эгерде ырчы комузчу болбой калсам, мен анда врач болмокмун, медик болмокмун да. Кичинекей кезимен эле врачкаларымды ийне сайып эле мен врач болом деп элечи. Мен кичинекейимде ошондой кандайдыр ушундай көп ойночу элем. Анан болбосо ушул тамак жасап, баягы бир кафе, ресторан иштетмекмин. Тамакты жакшы көрөм. Тамакты мындай жакшы көрөм да, мындай жасаганды. Жакшы экен. Фарида эже, убакыт деген учкан куш экен. Сизден Кудайым буйрса ушу бере турган 1-2 айдын ичинде бере турган концертиңиз аншлак менен өтсүн дейдик. Ушу комузду ойнотуп эле кыргыз элин даңазалап, башка өлкөлөргө жүрө бериңиз. Сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз жана анан сизге эркин микрофон берелик. Ушул 7 каналга ар бир күнүңөр, ар бир эфириңер тунук болуп, ар бир күнүңөр майрам болуп, ишиңерде чоң ийгилик болуп, бар болуп, аман болуп жүргүлө. Айтканыңыз келсин. Анда көрөрмандар, кийинки жолугушкан чакты кайры демекчибиз.